Түркистанда эл аралык деңгээлдеги кайык канал ачылды. Уникалдуу спорттук комплекс Борбор Азияда аналогы жок. Ал Казакстанда академиялык кайык спортун өнүктүрүү үчүн таяныч борбору болуп калат. Бул жерде байдарка жана каноэ менен кайык спорту боюнча спортчулар машыгып мелдеш өткөрүшөт. Дүйнө жана Азия кубоктарынын этаптарында уюштурулат. Мындан тышкары каналдан чыккан суу шаардын ирригациялык системасы жана жашыл зонанын сугаруу үчүн колдонулат. Белгилей кетсек, долбоор мамлекет башчысынын тапшырмасынын алкагында ишке ашырылды. Қазір елімізде осы спорт түрінен 6000-нан астам адам айналысады. Учурда өлкөдө спорттун бул түрү менен 6000ден ашуун адам машыгат. Улуттук курама командада 300дөн ашык спортчу бар. Алар дүйнөлүк аренада Казакстандын намысын татыктуу коргоп келишет. Жаңы канал аларга жаңы бийиктиктерди багындырууда, дагы да көп медалдарды алууга мүмкүнчүлүк берет деп ишенем. Бул объекттин ачылышы шаардын тургундарына да пайда алып келерин өзгөчө белгилеп кетүү керек. Тек кәсіби спортчуларга гана эмес, барша тургундарга арналган. Бул спорт кешени Бул спорттук комплекс Түркистандын гана эмес, бүткүл өлкөнүн кадыр баркын көтөрөт. Канал аймакта спорттун өнүгүшүнө түрткү бербестен, шаардын туристтик дараметин жогорулатууга да чоң салым кошот. зор үлесин косууда.